Айтат, мен намаз окусам Кудай мени сынайт, окубай эле коеюнчу дейт. Мен орозо тутсам Кудай мени сынайт, орозо тутпай эле коеюнчу дейт. Жок бир туугандар, капырды дагы, намаз окубаганды дагы, намаз окуган дагы баары тең сыналат. Бирок капыр менен Кудайга ишенбегендин сыноосу, мусулмандын сыноосунун айырмасы ушунда. Капырдын сыноосунун ар жагында азап бар, мусулмандын сыноосунун аркасында рахат бар бир туугандар. Мусулманды Алла Таала сынай турган болсо, бул жашоодо анын авторитетин деңгээлин адамдардын арасында, периштелердин арасында көтөрүп коет. Кыямат күнү Алла Таала анын күнөөсүн кечирет. Ошон үчүн Алла Таала айткан, мен сыноо бергендерге сабыр кылгандардын сообун мен өзүм кыямат күнү берем дейт. Аны периштелер да билбейт дейт. Аны пайгамбарлар билбейт. Аны лично мен өзүм берем дейт. Сыноо кылгандарды. Дагы бир мисал, акыркы мисал, силер жайында арбуз аласыңар да, туурабы арбуз? Арбуз ушундай жерде чаңдап турган болот. Ошол арбузду алыш үчүн силер эмне кыласыңар? Алып чертесиңер, урасыңар, чабасыңар, жада калса бычак менен кестиресиңер байкутчу. Үчкө кестирип, ичин карап, анан кайра салып, ушунчалык ошол арбуз сыноодон өтүп туруп, чаңдаган арбузду тандап туруп, үйүңөрдөгү узун дасторкондун эң төрүнө алып барып, анын авторитетин даражасын көтөрөсүңөр коноктун алдына, туурабы? Алла Таала да силерди да ошону чертип көрөт, сынап көрөт, бираз бычак менен кесип көрөт. Ошондон силер өтө турган болсоңор, Алла Таала силердин дагы авторитет даражаңарды бул дүйнөдө акыретте көтөрүп коет, бир туугандар.